Саламатсызбы? Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып коюңуз. Президент Садыр Жапаров Чүй облусунун Москва районундагы Беловодский айылында жайгашкан Беловодский балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесине барды. Мекеменин заманбап жабдуулар менен жабдылган жаңы имаратын көрдү. Ой, хорошенькие ребята, да? Да, Как зовут такие тебя? наши. Усман? Ой, молодец. У тебя? Амангол? Амантур. Сколько им лет? По 8 лет. По 8 лет, да? Маленькие еще. Маленькие. Өлкө башчы социалдык мекеменин тамак-аш, окуу жана жашоо шарттары менен таанышты. Балдардын сабактарына катышып, алар менен баарлашып, белектерин тапшырды. Жапаров балдардын тамак-ашына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Bir günde kança soğuğa eме бересиңер? Tamam. 110 сом. Bir günde балдар 110 сом. Bir günlük normасы. 110 сом ғана ушуларды берип атасыңар баны. Болса эмес, берки гум помощник бар да. Жардамда. Негизи мындай кыйныры. Жака көп эмне келет, жардам берет. Кошумча. Кошумча жардамга карабаш керек да, кошумча жардамга карабаш керек. Балдарга тамак жакшы бериш керек. Эгерде балдарга жакшы тамакты берсек, мына ошондо ден соолугу болот. Ошондо кез чоңоёт, акыл эстүү чоңоёт дегенде. Мамлекет башчы бөлүнүп жаткан сумма балдардын жана чоңдордун физиологиялык муктаждыктарын канааттандырууга зарыл болгон табигый тамактануу ченемдерине жооп бербей тургандыгын белгиледи. Мындан улам тамак-аш үчүн бекитилген акчалай ченемди 2 эсе көтөрүү тапшырмасын берди. 110 сом болсо, канчанчы жылдан бери 110 сом? 15 жылдан бери. 15 жылдан бери. 7 жыл болупту, 110 сом. Андан бери канча инфляция өстү? 110 сом болсо, сизге тапшырманда 2 эсе көтөрөсүз. 220 кыласыз. Bir жуманын ичинде өкмөттүн отурумун кыласыз, уюштурасыз, сунушуңуз менен келесиз. Bir жумадан кийин менин колума 220 болду деген, күнүнө 220 болду деген токтомдун көчүрмөсүн бересиз. Президентке тарбиялануучулардын чыгармачылыгы жана кол өнөрчүлүгү көрсөтүлдү. Geldi, mınaki. Konfet, şokoladlar var. И что надо говорить? Жапаров балдарды чеберчилиги жана чыгармачылык иштери үчүн мактап, социалдык мекеменин тарбиялануучусу кийизден жасаган сүрөттөрдүн бирин сатып алды. Kimler жасайт мына колдон? Силер жасайсыңарбы? Жекейлер жасайт. Балдар менен чоң. Kança yaştasınız siz? 17'ye. Siz özünüz yaşayısınız mı şunu? Bunlar bana kol önderçilik жасап kayaka жөнөтөсүңөр, сатасыңар mı? Kayaka alып чыгасыңар. Рынок әле. Выставкалар. Сатып алышат ошчекler var. Biz de satып alsak болобу бирөө? Onu satып alабыз. Ne? Kim? Жардам ким? Sen özüңкү да, bu? Андан соң мекеменин мугалимдери жана тарбиячылары менен жолугушуу өткөрдү. Балдардын немесин көрдүм, тамак ашын. Мен келет деп жакшы кылып койсоңуздар керек, эми 300 сомдун тамагын коюп коюпсуңар. Күндө беребиз. Андай жок да, жашырбагыла да, ачык айткыла да. 110 сомдун тамагы эмес, мен көргөн тамак. Ошон үчүн азыр 2 эсе көтөрүп берип атабыз. Көтөргүлө дедим, тапшырма бердим. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Сизге бүт Кыргыз элинин үмүтү абдан чоң. Ишиңизге ийгилик. Рахмат сизге. Ишенип келип. Рахмат ишеничти биз актайбыз. Ошол калаага таштап басып кетсеңиз актайбыз. Өлкө башчы мекемеге каржылык колдоо иретинде 500 000 сомдук сертификат тапшырды. Кол келген жокпу? Кел. 500 000 сом ала келдим мына. Рахмат. Ийгилик, ишиңиздер абдан зор. Мен аны билемин, анткени мындай балдар менен иштешпин. Ар бир эле чыдай бербейт, ар бир эжекей агай чыдай бербейт.
Рахмат сіздерге барыңыздар. Алтынбек Бекторов, Калыс Өмірәлиев, Регион телеканалы, Чүй облысы.